Assalamu alaikum. Sadır Nurkoçoviç 57 yaşınız kutlu olsun. Taşıyıp hiç kaçan dostluğunuzlar üzülmesin. Ana jortqanda jolunuzlar olsun, qaytqanda qoynunuzlar tolsun, safarыңыздар бейқаты olsun, асты қыдыр алдыңыздарда olsun, қочой қыдыр жылуыңыздарда olsun, пышқан ашыңыздарды дайыма мейман жесін, кенемini Құдай Тағалам берсін. O dünyada altından taşiki yüzülsün, жегеніңіздер алтын балық болсын, адалдан болсын, омин Аллаха. Урматтуу Садар Нуркожоевич, бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына 50 жашыңызды дагы кыйынчылык күндөрдү абактан өткөрдүңүз. Ал убакта дагы күйүп бышып турган мезгилибиз болчу, бирок бүгүн ошол күндөрдүн жакшылыктардын баары кайтып келди. Мени шайлоонун астында укук коргоо органдары чакырган. Жанагы Жапыкеев, Атамбаевчылар да эле мени да чакырган. Азыр мына кече 5 декабрда да тоже чакырды. Менин айрым видеолорум ушундай мыйзамга дал келбей туура эмес жагына тартылып чыгып калыптыр. Мени дагы ошол укук коргоо органдары туура жагынан кабыл алып, бир четти аяп, бир четти сизди сыйлап, жеңилдетип, неметип, туура жагынан түшүндүрүп берди. Мен ал жагын баарын туура түшүнөм. Эң негизгиси сизди аябай сыйлайт экен. Мен дагы кээ бир учурларда сизге аябай өтө мындай катуураак, баягы тең туш катарбы же баягы мурунтан катташып жүргөн катарбы, ошондой жагынан эмоционалдык сөздөр менен сүйлөп да жиберет экенмин, кээ бирде атыңыздан да айтып жиберет экенмин, Садыр деп. Эми урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден суранам. Сизге кандай мен тууралуу маалымат жеткен? Мен аны жакшы билип турам. Сиз мени чорный спискага, ошолордун баардыгын туура түшүндүргөнчө чорный спискага киргизип салдыңыз. Мен ошолордун баарын через голосовой мессежге толук түшүндүрүп берейин дегем. Анан сиз мени туура жагынан түшүнөт го деп ойлогом, бирок вактыга жараша мындай болбой калды. Мынакей кече чакырышты, выбор алдында да чакырган. Сизди бул эми өлкөбүздүн президенти болгондон кийин момдай сөздөрдү, момдай кээ бирде чакырыкта жаза турган эмелер да болуп кетет экен. Мен анын баарын туура жагынан кабыл алдым. Бирок мен дагы өз көйгөйүмдү, сиз берген убадаларыңызды мен дагы айтып, өз таламым талашып, мен дагы неметтим. Мындан кийин мен суранат элем, Каныбек Тургунбекович, мынакей ошол Каныбек Тургунбековичке дайындап берсеңиз, балки мен ага эмне карызмын. Мен ошолордун баарын бергенге дагы дайынмын. Кыскасы өзүбүздүн маселебизди жең ичинен өзүбүз чечип алалы. Ак же кара деп мени Каныбек Тургунбекович кабыл алып берип койсун. Ошо достор, моуну Садыр Нуркожоевичке жеткирип койгула, жана Каныбек Тургунбековичке да жеткирип койгулачы.